Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз Mi телефонуна кыргыз клавиатурасын кошуу боюнча болмокчу. Mi телефонуна кыргыз клавиатурасын кантип кошобуз? Ал үчүн телефондун настройкасына киребиз. Телефондун настройкасына киргенден кийин бул жерден расширение настройки дегенди басабыз. Расширение настройки дегенди баскандан кийин бул жерден язык и ввод дегенди басабыз. Язык и ввод дегенди баскандан кийин бул жерден Gboard дегенди басабыз. Gboard дегенди тандаганда бизден ушундай настройкалар чыгат. Бул жерден кыргыз клавиатурасын кошуу үчүн языки дегенди тандайбыз. Языки дегенди тандаганыбызда ушундай бет ачылат. Бул жерден добавить клавиатуру дегенди басабыз. Анда бул жактан клавиатуралар чыгат. Бул жерден кыргыз клавиатурасын издейбиз. Бул жерден кыргыз клавиатурасын табабыз. Мына бул жерде кыргызский деп турат. Ушуну тандайбыз. Тандасак бул жака ушундай болуп чыгат. Бул жерден готово дегенди бассак кыргыз клавиатурасы телефонго кошулат. Эгерде бул жерде ашыкча клавиатура боло турган болсо, өчүрүп салсак болот. Мисалы, бул жерде ушул клавиатура ашыкча болсо, бул жерден өчүрүү үчүн өйдө жактан ручканын сүрөтүнө басабыз. Ушул жактан ручканын сүрөтүн бассак, корзинанын сүрөтү чыгат. Бул жерден ошол өчүрө турган клавиатураны белгилейбиз. Белгилеп туруп, бул жерден корзинанын сүрөтүн басып койсок, бул клавиатура телефондон өчөт. Азыр мына басак, мына өчтү. Бул жерде орус жана кыргыз клавиатуралары эле калды. Ушундай кылып телефонго клавиатураларды кошуп жана өчүрүп алсак болот. Бул настройка Mi телефонунан ушундай кылып настройка кылып иштесеңиздер болот.